15 миңден ашык бүтүрүүчүлөр бизди тандашты. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча сабактарды онлайн жана офлайн форматта беребиз. MIPP деген тестибиз бар. Бул тестти биз Кыргызстанга биринчилерден болуп алып келип атабыз. Бул тест негизи ушул дүйнөнүн алдыңкы 53 мамлекетинде колдонулуп келе жатат. Бүтүрүүчүлөргө ушул эйм академиясында окуган балдарга биз бекер тапшырталы деп атабыз. Демек MIPP тести бир гана жөн эле кесипке багыт албастан өзүн дагы жакшыраак билип алганга абдан жакшы бир жардам болот. Ушул чет өлкөгө окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү магистратурага кетирип жатабыз. Дайыма колдоп келе жаткан Гапыр Мадаминов агайыбыз бар. Бир мугалимди Турцияга эс алууга алып барып келдик. Мугалимдер ушул эл аралык мектептерде окуп келген, чет өлкөлүк жанакы сертификаттары бар мугалимдерибиз окутат. Кандай кесипти тандаарын билип алган болсо, анда ал бир бактылуулуктун бир эшигин ачты десек туура болот. Амансыз бардыктуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кезектеги маекти сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү маек өтө кызыктуу жана сизге пайдалуу болот. Андыктан сөзсүз түрдө көрүшүңүз керек. Ал эми менин бүгүнкү маектешим Insan School окутуу борборунун жетекчиси Данияр Нургазы уулу. Ассалому алейкум агай. Кош келдиңиз. Кош келдик. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз сизди. Сиздерге да рахмат. Мына ушул бүгүн сиздердин ушул окутуу борбор тууралуу кеп куралы деп атабыз, элге ошол маалымат берели деп турабыз. Анан алгачкы эле ошол суроо, сиздер ушундай кандай багытта иш алып барасыздар? Биринчиден сиздерге Соло ТВнын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Анан биз өзү Insan School окутуу борбору деп ушул 2024-жылы 26 майда ачылганбыз. Биздин негизги иш катары, негизги максатыбыз катары ушул тил, англис тили, андан сырткары ушул психология жана педагогика мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу багытында иш алып баралы деген ниетте ачылганбыз. Мына буюрса иштеп атканыбызга 1,5 жыл болуп калды. Ушул 1,5 жылдын убактысында биз Кыргызстан боюнча 3 миңден ашык мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга жетиштик. Бул албетте ушул РИПКанын жардамы менен, РИПКанын жетекчиси Алмаз Токтомамбетов агайыбыздын колдоосу менен жалпы биздин анан ошол РИПКан сертификатын берип келатабыз. Мугалимдерди ошол 1,5 жылда педагогика, психология жана методика багыттары боюнча ушу семинарларды берип келе жатабыз. Биз эмне деп айта алабыз? Эмне үчүн мугалимдер бизди тандап атат? 1,5 жылдын ичинде эле ушунча мугалимдерди эмне үчүн окуталдык деген суроо болушу мүмкүн. Бул жерде эң негизгиси биздин багытыбыз, мындайча айтканда келген спикерлерибиз эң мыкты, ошол профессионал спикерлер деп айтсак болот. Алардын арасында ушул бизди колдоп башынан бери иштешип, ишибизди дайыма колдоп келе жаткан Гапыр Мадаминов агайыбыз бар. Агай боюнча жалпы кыргыз педагогикасы, кыргыз билим берүүсү билет, агайды тааныйт дегендей. Андан сырткары ушул Алмаз Токтомамбетов агайыбыз ушул ачылгандан бери демилге идея жакшы экен деп колдоп келе жатат. Андан сырткары дагы көптөгөн ушул методика, психология, педагогика багытында көптөгөн спикерлерибиз семинар өтүп жардам берип келе жатышат. Эми биз ушул мугалимдер багыты боюнча кичине токтоло кете турган болсок, мугалимдерди 3 миңден ашык мугалимдерди окуттук жана биздин негизги максатыбыз мугалимдерди окутуп гана койбостон, мугалим ошол акылуу төлөп аткан акчасына балким 1 мугалим болобу, 2 мугалим болобу эс алып келсе, бир белектерди алса деген ниетибиз болгон. Анын жыйынтыгында ошол 1 мугалимди китеп конкурсунун негизинде ошол Гапыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китеби менен сынак кылганбыз жана 1 мугалимди Турцияга эс алууга алып барып келдик. Андан сырткары 3 мугалимди Ташкентке эс алууга алып барып келдик жана 2 ноутбук, 2 планшет, 2 принтер кылып ушул мугалимдерибизге белекке бердик. Бул жерде андан сырткары ушул планшеттерди, 10дон ашык планшеттерди мугалимдерге, тарбиячыларга, бала бакча тарбиячыларына ошол конкурстун жыйынтыгында берип, мугалимдерге бул багыт катары, стимул катары ушул семинарларды уюштуруп келе жатабыз. Бул биринчи багытыбыз. Экинчи багытыбыз катары ушул тил багытын айтып койсок болот. Тил багытында азыркы учурда бир гана кыргыз жараны болбостон, биздин конституциябызда дагы бар, кыргыз жараны болуш керек. Андан сырткары эгерде адам кенен ойлоном десе, окуучу адамы кенен ойлоном десе, ал дүйнөлүк, мындайча айтканда, интеграцияланган дүйнөнүн жараны болууга
бүгүнкү күндө ушул англис тили чоң жардам берип атат. Ушул англис тили багытында биз азыр жаңы долбоор менен иш алып барып, ушул бизден IELTS'ты тапшыра турган кылып, IELTS'ты бизден окуйт дагы, анан чет өлкөгө бүтүрүүчүлөрдү кетирүү багытындагы ачканбыз. Ошол багытта BND Consulting деген чет өлкөгө жиберген атайын компаниябыз бар. Ошол компания менен келишим түзүп, ошол жигиттер менен ушул чет өлкөгө окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү магистратурага кетирип жатабыз. Негизги багытыбыз катары биз баардык өлкөлөргө кетире алабыз студенттерди, бүтүрүүчүлөрдү. Бирок анын ичинен приоритет катары деп койсок болот, артыкчылык катары биз азыр Азиянын арыстандары болуп, дүйнөдө алдыңкы экономикалык, ошол эле интеллектуалдык индустрия жагынан өнүгүп аткан Сингапур, Австралия жана Жаңы Зеландия мамлекеттерине жиберүү боюнча буюрса иштер болуп атат. Андан сырткары үчүнчү багытыбыз катары биз инсан kids, мындайча айтканда инсан балдар деген өзүбүздүн дагы баракчабыз жана проектибиз бар. Ал проект боюнча ушул мектепке чейинки даярдык жана шар окуу. Балдарда шар окуу, жанакы балдар ар түрдүү өзгөчөлүгүнө караганда карап мектептен шар окуй албай калган, шар окуп эле жөн калбай ошону түшүнө билген жак катары ушул инсан kids деп жаңы ал дагы бир бөлүгүбүз, проектибиз бар. Ошол багытта азыр шар окуу жана мектепке чейинки даярдык, шар окуу түшүнүү деп ушул 3 багытта иш алып барып жатабыз. Бул жерде дагы мугалимдерибиз буга чейин мектептерде иштеп келген тажрыйбалуу мугалимдер балдар менен мына 6 айдын жүзү болду. 6 айда көптөгөн жакшы жыйынтыктарга жетише алдык. Келген балдарга окутту, начар окуп аткан балдарга андан ары жана сүйлөгөнүн өнүктүрүү жана түшүнүктүү сүйлөгөнүн түшүндүрө билүү жөндөмү дагы буюрса өнүгүп ушул багытта иштерибиз жүрүп атат. Эми буюрса азыр сиз менен дагы кенен сөз кылабыз. AIM академиясы деп жаңы бир багытты ачып атабыз буюрса. Алар боюнча дагы алдыда кенен токтолобуз. Данияр мырза, ушул Insan School'дун коюлушу аты тууралуу да билгим келип атат. Эмне үчүн Insan School деп атадыңыздар? Insan School деп атаганыбыздын себеби, мисалы үчүн адамдын жашоосунда деп коелу, индивид, киши, адам, инсан деген мындай кыргыздын сөзүндө ушул 3 эме бар да. Сөздөр бар. Индивид деп коебуз, киши деп коебуз, адам деп коебуз, жана инсан деп коебуз. Эми инсан дегенде берки сөздөргө токтолбой эле коеюн. Инсан дегенде бул менталдык жактан өнүккөн, физиологиялык жактан дагы күчтүү, денесин дагы мындай тарбиялай алган, менталдык деген билимге кызыккан, интеллектуалдык жактан, акыл эс жактан анализ кыла алган жана руханий жактан жамандык кылбай деп адамды ордуна кое алган адамды биз инсан деп атап коебуз. Бизге келген бүтүрүүчүлөр, бизге келген окуучулардын баардыгы Insan School дегенибиз ушул 4 багытта өнүксө, алар дагы өздөрүнүн жолун таап кетсе деген максатта Insan School дедик. Жана биздин слоганыбыз бар. Insan School бул өзгөрүүгө кадам. Ушул бизге келген, биздин окутуу борбордон кийин өзгөрүп жашоосунда бир миссиясын тапса, жашоосунда бир максатын тапса, багытын тапса деген максатта ушул инсан деген сөздү тандап алабыз. Ушул Insan School кандай жетишкендиктерге жетти? Кандай артыкчылыктар болду ушул жыл аралыгында? Жакшы суроо бердиңиз. Артыкчылыктар боюнча биз мугалимдер жөнүндө айтсак, биз мугалимдерди гана окутуп коебуздан ошол мугалимдерди квалификацияга бөлүп окутканды баягы туура көрдүк да. Мисалы үчүн жогорку класстын мугалимдери 5-класстан 11-класска чейин, анан башталгыч класстын мугалимдери 1-класстан 4-класска чейин, себеби алардын методикасы, балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү ар түрдүү болот. Анан бала бакчанын тарбиячыларына жана жетекчилерине деп. Мунун жыйынтыгын биз көрүп атабыз. Мисалы үчүн ошол эле Гапыр Мадаминов агайыбыз, Алмаз Токтомаметов агайыбыз жана психолог, педагог ага эжейлердин жардамы менен ушул мугалимдерде көптөгөн жылыштар болуп атат. Жылыштар деп биз эмнени айта алабыз? Жылыштар дегенде биз ошол мугалимдер менен группабызга азыркыга чейин кабарлашып турабыз. Ошол группаларда жана биз өткөн методиканы, агайлар өткөн педагогикалык сабактарды, психология боюнча балдарды таанып билүү, жетишүү менен мындайча айтканда мугалимдердин ишине бир арык сыяктуу жол чаап бердик десек дагы туура болот. Бул мугалимдердин айткан, жазган комментарийлеринен, жиберген видео сабактарынан биз ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Бул биринчи жетишкендик катары балап койсок болот. Экинчи жетишкендик катары
көптөгөн мисалы үчүн англис тилин окуу боюнча 3 айлык англис тилин окутуу деп ошол быйыл баштадык. 3 ай ичинде балдар окуп чыгат. Акчасы дагы эң арзан болгон жана англис тилин гана окуп койбостон ошол жерде Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын, Гапыр Мадаминов агайыбыздын, андан сырткары Элдар Абакиров агайыбыздын дагы сабактарын ала алышты да. Андан сырткары биз инсан скулда педагогика, психология, методика мугалимдерден сырткары дагы психология боюнча дагы сабактарды беребиз. Бул боюнча ушул Сара психолог сабактарды берип келе жатат. Сара азыркы учурда буюрса 3,5 миңден ашык эжелерди, карындаштарды, апаларды ушул психология сабактарын берди. Жана дагы окуйбуз деген эжелерибиз, карындаштарыбыз көп болуп атат. Буюрса Сара дагы ушул үй бүлө темасында, бала темасында, эмоционалдык чыңалуу темасында дагы Сара өзүнүн Нурлуу айым деген темаларын сабагын берип келе жатат буюрса. Андан сырткары ушул үй бүлө багыты боюнча да бактылуу үй бүлөнүн сырлары деген дагы семинарларыбыз бар, ушул психологиялык. Анан психология багытында жана окуучуларга дагы логопедия курстарыбыз дагы бар. Буюрса ошол багытта дагы иштерибиз болуп атат. Ушуларды биз айта кетсек, жалпы жетишкендик катары 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде 10 миңден 15 миңден ашык мугалим, эжелер, карындаштар, тарбиячылар жана бүтүрүүчүлөр, 15 миңден ашык бүтүрүүчүлөр бизди тандашты буюрса. Бул жетишкендик катары айтсак болот. Жана кемчиликтер болот албетте. Бирок азыркы учурга чейин көпчүлүгү жакшы маанайда болуп атат. Ошон үчүн биз дагы иштерибизди андан ары дагы ошол айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен илгерилеп баратабыз десек туура болот. Азыр эми мындай курстар көп негизи, атайын мектептер. Ал эми ошол бизди көрүп аткан көрүүчү эмне үчүн сиздерди тандаш керек? Туура, мугалимдер багытын айта турган болсок, биринчи мугалимдер эмне үчүн бизди тандаш керек дегенде, биз азыркы учурда ошол Кыргызстандагы жана жогоруда айтып кеткен агайларыбыздын методикалары менен таанышылат, сабактары менен. Андан сырткары биз жакынкы учурда ошол Казакстан, Азербайжан, Грузия ушул мамлекеттердин дагы эл аралык деңгээлге чыгуу багытында иштеп жатабыз. Жана ушул жакынкы аралыкта спикерлерибиз катары Индонезиядан, Ирактан, ошондой эле Монголиядан, Казакстандын эң алдыңкы мугалимдеринен семинарларды уюштуруп жатабыз. Ошон үчүн бул кыргыз педагогикасы менен эл аралык стандарттарды аралаштырып, мындайча айтканда жугурулуштурган максат болгондуктан биз ошол кыргыз педагогикасынын негизин, андан сырткары эл аралыктагы семинарларды бергендигибиз үчүн мугалимдер өсүп өнүгөм жана кыргыз педагогикасынын кыртышын билем жана эл аралык деңгээлдерден да сабак алам десе, биз ошол багытта бизди тандаш керек деп айта алабыз. Бизде бир гана кыргыз педагогикасына эмес, эл аралык педагогика менен кыргыз педагогикасын буюрса жугурулуштуруу багытында аракеттерибиз болуп атат. Эң жакшы. Данияр мырза, ушул инсан English тууралуу дагы мындай кененирээк айтып берсеңиз. Кененирээк. Инсан English тууралуу кененирээк айтып берсек, бизде баардык, мисалы үчүн англис тилинин уровендери бар да. Баардык уровендерди окуучу, бүтүрүүчү, англис тилин сүйө турган, англис тилин окуйм деген баардык кызыктар, тараптар келип бизден окуса болот. Ошол эле окуучуларга өзүнчө группабыз бар. Окуучуларга жана чоңдорго деп атайын 3 группага бөлгөнбүз. Жана ушул инсан англис тилинин баскычтары, мындайча айтканда A1, A2, B1ге чейинки мындайча айтканда уровендерин орусча айтканда ошол бизден окуса болот. Жана жыйынтыгында биз ушул чет өлкөгө кете турган негизги экзамен боло турган чет өлкөлүк университеттерге тапшыруу үчүн IELTS сурашат. IELTS, SAT, TOEFL деп сурат. Биз ошол IELTS-ка даярдап окуучуну чет өлкөгө кетүүсүнө жардам беребиз. Жана BND консалтинг компаниясы менен биргеликте ошол окуучу чет өлкөгө кеткенге чейин кайсы университетке барат, ал жерде университеттин деңгээли кандай, эмнелер талап кылынат, контракт канча, бюджетке канча өтсө болот дегендердин баардыгынын рекомендациялык кат кантип жазат, мотивациялык кантип жазат, баардыгын мындайча айтканда даярдап балдарга, ата-энелерге сунуштап, анан чет өлкөгө кеткенден кийин дагы кабар алып, буюрса ошол жерден сүйлөшүп турабыз. Бул мындайча айтканда англис тилин окуп аткан бала чет өлкөгө чыгам деген ниет кылса, ушул бизден келип нолдон аягына чейин, Адан Яга чейин даярданып, ушул чет өлкөгө кеткенге чейин колдоо же сопровождение кылабыз. Бул биринчи. Анан экинчиси,
жок мен чет өлкөгө иштейт элем, англис тилин бир орто үйрөнгөн болсо болот эле деген жарандар үчүн дагы, байкелер, эжелер, карындаштар үчүн дагы андай группаларыбыз дагы өзүнчө бар. Алар баягы орто жакка чейин окутабыз, англис тилин уровенине чейин өзүбүздүн 3 айлык программабыз бар, автордук. Ошол программа боюнча окутуп, анан аларга дагы англис тилин үйрөнүү деңгээлине жардам беребиз. Бул жерде негизги ролду англис тили боюнча айта турган болсок, негизги ролду мугалимдер ойнойт негизи. Биздин мугалимдер ушул эл аралык мектептерде окуп келген, чет өлкөлүк жанакы сертификаттары бар мугалимдерибиз окутат. Алар боюнча айта турган болсок, ошол чет өлкөлүк сертификаттары бар англис тил мугалимдерине сабак өтүп жүргөн мугалимдерди биз ошол кызматташып атабыз. Буюрса ошол мугалимдерден сабак алышат. Азыр эми көпчүлүк ошол чет өлкөгө баргысы келет, студенттерчи. Анан ушул силерде ошол көпчүлүктү кызыктырган нерсе бар экен. Студенттерди чет өлкөгө жөнөтөм. Ушул боюнча дагы биздин жаштарга дагы маалыматыңыз болсо. Чет өлкөгө жөнөтүү боюнча студенттер мисалы үчүн бакалаврга барам дей турган болсо, ал үчүн дагы өзүнүн шарттары бар. Мисалы үчүн кимдер бара алат дегенде, кимдер тапшыра алат дегенде, бүтүрүүчүнүн дагы бир мындайча портфолиосу болуш керек. Ошол портфолиосунун ичине англис тилди эң мыкты деңгээлде билүүсү, жана мен айтып кеткен IELTS тестин тапшыруусу, андан сырткары кадимки сабактагы жана экзамендердин жыйынтыгы жакшы болуш керек, орто ыкпалы. Андан сырткары мотивациялык каты жакшы болуш керек. Андан сырткары рекомендациялык каты. Ошондой эле бул бала бир гана окуу менен отурбастан волонтерлукта иштерге кызыккан бала болсо, ушул 5 өлчөмдү карап туруп анан чет өлкөгө кетиргенге артыкчылык жакшыраак, көбүрөөк болот деп айтсак туура болот. Чоң рахмат агай. Эми ушул дагы бир жаңы академия ачып баштаган экенсиздер. AIM академиясы, жаңылышпасам. Мына ушул тууралуу дагы биздин көрүүчүлөргө кенен айтып берсеңиз. Кандай багытта, эмне иш алып барат, кандай артыкчылыктары бар бул академиянын? AIM академиясы буюрса жаңы багытыбыз катары ачылып атат. Бул жаңы багытыбызда AIM академиясында буюрса бүтүрүүчүлөргө арналган багыт болуп эсептелинет. Ошол академиябыз бул 10-11 классты бүтүп аткан, тактап айтканда 11 классты бүтүп аткан окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо жана баланын жөндөмүн ачуу. Ошондой эле балага мотивация берүү, ага жол көрсөтүү багытында ушул AIM академиясын ачып атабыз. Эмне үчүн AIM деп койдук? Бул сөздү дагы тандоодо баягы кеңештик, агайлар менен, жалпы жамаатыбыз менен кеңештик. AIM деген бул англисче максат дегенди билдирет. Эгерде адам же болбосо бүтүрүүчүгө арналып атпайбы? Бүтүрүүчү жашоого бараткан, кайсы жерге бараткан максатын, кандай кесипти тандарын билип алган болсо, анда ал бир бактылуулуктун бир эшигин ачты десек туура болот. Себеби максатын билбеген адам жанакы багытын билбеген кайык сыяктуу дегендей, ушул максатын эгер бүтүрүүчү билип ала турган болсо, анда ал ийгиликтүү адамдардын катарына кошулууга 1-2 кадам алдыга келди десек туура болот. Эми бул багыт боюнча кененирээк токтоло кетсек, биз башка курстардан, ЖРТга даярдаган көптөгөн курстар бар, көптөгөн окутуу борборлору бар. Алардан эмнебиз менен айырмаланабыз? Биз эң биринчи 3 багытта бүтүрүүчү менен иштешебиз. Биринчи багытыбыз бул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча сабактарды онлайн жана офлайн форматта беребиз. Эми AIM академиясындагы ички программасы боюнча кененирээк айтып берсем, AIM академиясында келген бүтүрүүчү бизден эмнелерди ала алат? Биринчи бизде албетте ошол жалпы республикалык тестирлөөгө орус тилинде жана кыргыз тилинде жана математикага даярдайбыз. Андан сырткары предметтик сабактарыбыз да болот буюрса. Анан негизги тестке даярданам деген окуучу 1 айда бизден 12 сабак ала алат. Мындайча айтканда жумасына 3 жолу ошол эгерде окуучу кыргыз тилин тандаса, кыргыз тил жана математикадан жалпы 2 сааттан алып отуруп, жумасына ошол 6 саатты сабагын алат. Бул биринчи. Анан ушул жерде негизги ЖРТга даярдаганда эң негизги мындайча айтканда көрсөткүч, эң негизги мотор деп койсок болот. Бул мугалимдердин көз каранды. Окуучу даярданып атканда ушул биздин мугалимдерибиз Кыргызстанда эң алдыңкы мугалимдер деп айта алабыз. Себеби бул мугалимдерибиз 10 жыл, 15 жылдан бери ушул ЖРТ тармагында эксперттер болуп эсептелишет. Ошол мугалимдерди биздин окутуу борборго, академиябызга келишимдик негизде буюрса иштеп баштадык. Ал мугалимдердин аты жөнүн айта турган болсок, ушул Шайзада эжебиз орус тилинен,
кыргыз тилинен Нурислам агайыбыз, ал эми математикадан Алмаз агайыбыз, жана Муктар Айыл агай, Гүлмир эжелер дагы бар. Буюрса бүт баардык мугалимдер ушул мындайча айтканда жалпы республикалык тестирлөөнүн эксперттери деп айтсак туура болот. Бул биринчи келген студент бизден сабактарды алат, бүтүрүүчү. Экинчи багытыбыз MIPP деген тестибиз бар. Бул тестти биз Кыргызстанга биринчилерден болуп алып келип атабыз. MIPP бул кесипке багыттоо, бүтүрүүчүнү кесипке багыттоо тести болуп эсептелинет. Ушул MIPP тести борбору тарыхына токтоло турган болсок, Америка Кошмо Штаттарынан быйыл алып келдик. Ушул алып келүүгө, тестти алып келип, аны балдарга жалпы Кыргызстанга, кыргыз билим берүүсүнө жаңы киргизүүгө Асел деген эжебиз бар. Азыр ошо Кыргызстанга келди. Буга чейин эл аралык мектептерде иштеп келген. Асел эжебиз чоң жардам берди. Дагы берип атат буюрса. Эми MIPP боюнча кененирээк айта турган болсок, MIPP тести балдардын адамдын жөндөмүн, мүнөзүн, кызыкчылыктарын, темпераментине туура келген кесиптерди балдарга, окуучуларга, бүтүрүүчүлөргө сунуштайбыз. Бул жерде кандай болот иш? Бул жерде MIPP тести балдар 72 суроодон турган тестти тапшырышат. Тестти тапшыргандан кийин ошол баланын жөндөмүнө, кызыкчылыгына, мотивациясына жана чын эле мындайча айтканда өзүнүн темпераментине, жөндөмүнө туура келген тестти биз тапшыртабыз балдарга. Балдар тапшыргандан кийин кайсы кесипке барса туура болот, анын кызыкчылыгы кайсы, ал кесипке кантип даярданышы керек, кайсыл жөндөмдөрү ал балада же болбосо ал бүтүрүүчүдө артыгыраак, ал баланын кемчиликтери кайсы жана артыкчылыктары кайсы, өзүн таануудо, кесип тандоодо кайсыл багыттарды тандаса дагы эффект болот. Ошол жаатта биз бүтүрүүчүлөргө ушул тестти сунуштайбыз. Бул тесттин артыкчылыгы десек туура болот. Бул тест бир гана артыкчылыгы буга чейин негизи Кыргызстанда жеке мектептер, мындайча айтканда колунда бар инсандардын балдары тапшырып келген. Себеби бул тест өзү $150, $200 турат тапшыруу. Анан бул тестте негизи кесипке багыттоо тестинде биз азыр Кыргызстанга ушул Асел эженин жардамы менен бүтүрүүчүлөргө ушул эйм академиясында окуган балдарга биз бекер тапшырталы деп атабыз. Бекер кылабыз буюрса. Анан консультациябыз дагы болот. Бул тестти тапшыргандан кийин ошол окуучу менен, мисалы үчүн сизде болуп түзмө түз отуруп, кайсыл багытка барыш керек, кайсы жөндөмдөрү бар, кайсыл кесипти тандаса туура болот, кызыкчылыктары кайсыл экен, ата-энеси бүтүрүүчү менен ушундай көзмө көз отуруп дагы сүйлөшсөк болот. Ошондой мүмкүнчүлүк дагы бар буюрса. Эми бул тестти тапшыргандан кийин бир гана ошол кесибине багыт албастан өзүн дагы абдан жакшы таанып алат. Мисалы үчүн математикалык жөндөмү кандай, техникалык жөндөмү кандай, кызыкчылыктары кандай, мүнөзүндө кемчилиги кандай, артыкчылыгы кандай, эмоциясын башкарууда артыкчылык, кемчиликтери кандай, ушулар жөнүндө жалпы тестти тапшыргандан кийин бир 30-40 барактык жыйынтык чыгат. Анан ар бир бүтүрүүчү менен ошентип маңдай тестке отуруп бекер дагы консультация беребиз бизден окуган бүтүрүүчүлөр үчүн. Бул тест негизи ошол алдыңкы дүйнөнүн алдыңкы 53 мамлекетинде колдонулуп келе жатат. Жана мындайча айтканда убакыттан, ишенимден өткөн тест Кыргызстанга биринчи болуп келип атат. Демек MIPP тести бир гана жөн эле кесипке багыт албастан өзүн дагы жакшыраак билип алганга абдан жакшы бир жардам болот. Негизи кесипке багыттоо боюнча Кыргызстандагы бул алгачкылардан болуп кирип аткан тесттин өзгөчөлүгү эмне үчүн муну алып келип атабыз? Эмне үчүн бул ушуну MIPP'ни бүтүрүүчүлөргө сунуштап атабыз дегенде, мен өзүм дагы ушул 9-10 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенип келе жатам. Жана баланын жашоосунда, бүтүрүүчүнүн жашоосунда, негизи эле адамдын жашоосунда эки нерсе эң негизги мааниге тандоо. Биринчиси ошол жубай тандоо болсо, экинчиси ушул кесип тандоо. Бул баягы адамды өмүр бою жетелей турган, өмүр бою жанында жүрө турган кесип бир жашоосунун бир бөлүгү деп айтсак болот. Анан бала эгерде кесибин, мисалы үчүн ата-энеси, жакындарын көрүп, ийгиликтүү адамдарды көрүп, балким медик болду деши мүмкүн, балким экономист болду деши мүмкүн, балким мугалим болду деши мүмкүн, бирок бала дагы өзүн билбей, кайсы кесипке барарын четтен, сырткы факторлордон таасирлене турган болсо,
и ошол факторлорго таасирленип кесибин туура эмес тандап ала турган болсо, анда ал бала бир 5 жылын 10 жылын стресстин, депрессиянын жана мындай келечегин жоготкон бир жолго барат десек туура болот. Мындайча айтканда, себеби кесибин туура эмес тандап алгандан кийин, ал жерден ырахат албагандан кийин баягы үй бүлөгө кантип айтам, атама контракт төлөтүп койдум эле деген бир оор стресстерди жашайт. Биз баягы билим берүү тармагында мугалим болгон үчүн ушул нерсени көйгөйдү көрө билдик, байкадык. Анан ушул багытта буюрса кесибин туура тандабасын деген максатта тестти кылып, анан мындайча айтканда колдоону дагы жеке консультацияны дагы ар бир окуучуга буюрса кылабыз. Эми үчүнчү багытыбыз келген студент бизден ЖРТ сабактарын алат. Экинчи MIP тестин бекер тапшырат. Үчүнчүсү болсо Кыргызстандагы алдыңкы, мындайча айтканда, ошол кесибинен эң профессионал болгон, кесипкөй болгон адистерден, агайлардан семинарларды алышат. Мисалы үчүн ага кенен токтоло кете турган болсок, кыргыз билим берүүсүндө ушундай бир жаңылык киргизген Гапыр Мадаминов агайыбыз бар. Бул агайыбыз ушул эң алыскы аймакта да жашаса дагы жалпы республикалык тест түрлөрдөн окуучулары мындай 170 балл болуп эң мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтө алат. Эмне себептен дегенде, агайдын өзүнүн акыл эмгегинин маданияты деген өзүнүн методикасы менен ошого карап мындай окуучулар даярданат. Ушул семинарда Гапыр агайыбыз буюрса акыл эмгегинин маданияты менен кантип ЖРТга даярданыш керек деген темада семинар өтүп берет. Андан сырткары Нуржигит агайыбыз, белгилүү агайыбыз, Японияда, Америкада, Германияда көпчүлүк өлкөлөрдө билим алган. Азыр окуучуларга баягы жаштарга мотивация берүү багытында, жол көрсөтүү багытында ишмердигин кылып келатат. Ушул Нуржигит агайыбыз максат бул ийгиликтин жарымы деген темада. Андан сырткары финансист, азыркы учурда жогорку кеңештин депутаты болгон Элдар Абатиров агайыбыз финансылык сабаттуулук боюнча жана эң негизги көйгөйлөрдүн бири, эми мен кайсы университетти тандайм деген суроо келет да. Ушул университеттерди тандоо боюнча Доорон Кубатбек уулу деген агайыбыз буюрса жалпы Кыргызстандагы алдыңкы 10 университет боюнча кайсыл факультети бар, эмнелерди караш керек, кантип даярданыш керек, ушул багытта семинарларды өтүп беришет буюрса. Андан сырткары жалпы республикалык тестирлерден алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ошол бүтүрүүчүлөрүбүздөн 3 менен кызматташып атабыз. Эми көп да негизи. Анан 3, бирөө ушул азыр УТСАда студент болуп, экинчиси ушул АУТСАда, үчүнчүсү Америка Кошмо Штаттарында окуп жүргөн студенттерибиз. Алтын сертификатка же болбосо ЖРТга кантип даярдандык, кантип алтын сертификат алышты, кайсыл баскычтарды басып өтүштү, жана алууда кайсыл методикаларды жеке өздөрү колдонду деген багытта дагы буюрса семинар өтүп беришет. Андан сырткары азыркы учурда эң көп актуалдуу кесиптердин бири катары ушул IT тармагы эсептелип атат. Ушул IT тармагы боюнча дагы Айбек деген агайыбыз бар. Америкада жана Кыргызстанда өзүнүн компаниялары бар. Ушул азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарында жашап атат. Айбек агайыбыз буюрса ушул IT-нин келечеги, IT тармагы эмнеге кызыктуу, IT-ге кимдер кириш керек, анын баскычтары кандай деген темада семинарларды буюрса өтүп беришет. Ийгиликтин негизги булагы өлбөс, өчпөс бул билим экендигин ушул окуучуларыбызга сездирүү, сиңдирүү максатында ЭИМ академиясынан окуп эң мыкты балл алган, алтын сертификат алган бүтүрүүчүгө, окуучуга буюрса Турцияга жолдомо берели деп жатабыз. Жана андан кийинки эң жогорку балл алган окуучуларга буюрса ноутбук жана планшеттерди белек катары коюп жатабыз. Бул да болсо ошол окуучулар бүтүрүүчү катары азыртадан билим менен ийгиликке жетсе болорун, билим менен моралдык дагы, материалдык дагы ийгиликке жетсе болорун билдирүү, сездирүү максатында ушундай белектерди коюп жатабыз. Эң жакшы, ошол эми сиздердин академияда онлайн билим алып окуса болобу? Жакшы айттыңыз, эскерттиңиз. Онлайн билимге жана офлайндагы билим алса болот. Мисалы үчүн ушул семинарлардын баардыгы жана мен айтып кеткен MIP тестинин баардыгы онлайн жана офлайн форматта уюштуруп бере алабыз. Кимге ыңгайлуу болсо, кимге кандай ыңгайлуу болсо, анан баягы региондогу, мисалы үчүн Бишкекке келип окуй албаган же болбосо мындайча алыскы региондордо сабагынан калып калышы мүмкүн, алыскы региондордо болгон бүтүрүүчүлөргө ушул онлайн форматты сунуштайбыз. Себеби биздин онлайн формат Zoom программасы аркылуу өтүлүп, кайтарым байланыш болот, түз эфирде өтүлөт жана сабактар сакталып берилет. Мындайча айтканда, жанакы биз айтып кеткен профессионал мугалимдер тарабынан онлайн форматта дагы сабактарды уюштурабыз.
семинарлар MIPP тест дагы онлайн форматта кылсак болот. Бул MIPP'ден сырткары дагы эгерде бала мисалы үчүн өзүнүн жөндөмүн, мүнөзүн жана кызыкчылыктарын билип алам десе, буга өзүнчө дагы тесттерибиз бар. Мисалы үчүн MBTI, Холланд тести жана STEM тести деп ушул тесттерди дагы бүтүрүүчүлөргө тапшырта алабыз. Буюрса, бул MIPP'ден сырткаркы болуп эсептелинет. Бул окуучулардын мен жогоруда айтып кеткен жөндөмдөрүн аныктаганга эң сонун жардам берет. Данияр мырза, ушул MIPP тестин тапшырууда бир окуучу менен иш алып баруу процесси кандай жүрөт? Ушуга кенен токтолуп берсеңиз. Жакшы айттыңыз. Бул бир окуучу менен ошол бизге катталам же кызыгам деп келген окуучуга биринчи тестти тапшыртабыз. Тест 72 суроодон турат. 72 суроону толтургандан кийин окуучу ошол жерде ата-энеси келсе болот, биз да жардам беребиз. 72 суроого жооп бергенден кийин 72 суроонун жыйынтыгында бир 38-40 барактуу бир жыйынтык чыгат. Ошол 40 барактуу жыйынтыкта бала тилдик жөндөм боюнча эмнеге кызыгат экен, кайсы кесипти тандаса туура болот, баланын жанакы техника менен мамилеси кандай экен, илим жолунда мамилеси кандай экен, адамдар менен сүйлөшүүдө анын артыкчылыктары кандай экен, кемчиликтери кандай экен, жана кайсыл кесиптерге барса ийгиликти көбүрөөк жарата алат деген шкалалар чыгат. Ошол шкалаларда мисалы үчүн 1-2, 3 даражадагы шкалалар болушу мүмкүн тесттин жыйынтыгында. Эгерде окуучу ооба мен ушул багытта болчумун десе, анда ошол багытты сунуштай алабыз. Ушул мисалы үчүн медицинага барыңыз деп. Жок, эгер менин көрсөткүчүм ылдый болуп калды, мен техникага барышым керек десе, ал балага бир тапшырмаларды көнүгүүлөр жасатабыз. Ал 1 ай, 2 ай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен бизнесмен болушум керек эле, мен медик болушум керек эле десе, ошол балким практикаларды сунуштайбыз. Жанагы тааныштарыңа барып көр деп, балким операциялардын кандай жүрүшүн бир анализ деп доктурлар менен сүйлөшкөлү дейбиз. Бул баягы жөндөмүн арттырууга аябай жакшы жардам берет. Анан ушулардын баардыгын жыйынтыктап, ата-энеси менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин, анан биз дагы кошумча өзүм жөнүндө билгим келет десе, жөндөм тестин, кызыкчылык тестин, мүнөз тесттерин дагы балага ата-энесине сунуштап тапшыртабыз. Жыйынтыгында бала өзү кайсы кесипке барарын, же болбосо кызыгып аткан кесибине кайсы жөндөмдөрдү арттырыш керек экенин, кайсы жөндөмдөрүнүн же болбосо кайсы кемчиликтердин үстүнөн иштеши керек экенин билип алат дагы. Анан мындан ары окууга, жерти сабактарына мындай концентрация менен отурууга, мындайча айтканда, кенен бир эме табылат. Мейкиндик табылат дагы. Демек ал баланын мындайча айтканда алдыңкы жолу, максаты уже белгилүү болуп калды. Кайсыл кесипке барары белгилүү болуп калды, же ошонун үстүндө аракет кылат. Бир бала менен ушундай багытта иш жүрөт. Данияр мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай билим алам деп, билим издеп жүргөн жакыныңызга сөзсүз түрдө бул видеону, маекти жөнөтүшүңүз керек. Ал эми сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жаштардын жаркын келечеги үчүн агартуу тармагында тынбай эмгек кыла бериңиздер. Сизге чоң рахмат. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз инсан окутуу борборунун жетекчиси Данияр Нургазы уулу болду. Кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.